Konok gelbеген үйde береке жоқ. Кимдин мен дайым айтам да, кимдин үйүнө конок кирбей калса, туугандар коркуш керек. Эмне кылыш керек экен? Коркуш керек. Конок чакырып турган үйүңөргө эч ким кирбей калса, өзүң эле чакыра бер. Көбүнчөсү азыркы мезгилде аялдар эмнекен жанакындай бир конокту киришин каалабайт. Ошо даярдык кылышын карабайт. Эмне үчүн билесиңерби? Анткенсе, субханалла, бизде ысырап көп. Өтө ысырап. Эмне үчүн деле бир эме алганда эле 4 салат деле канча сом кетет турабы? Жана биздин тойлор андай болбойт. Чай чага чакырып андай болбойт. Жөнөкөй эле эмнең бар? Ошо же досуңду деле, кел чай ич деп, бирок аялыңды өзүнчө коюп кой. Кел аялыңа чай куй деп кереги жок. Өзүң деле болсо бир адамга некен чай ич. Кыргызда сөз бар. Наности деген сөз бар, билесиңерби? Чай ичели деген сөз ушундай да. Бул ошо конок болгон сый. Бул Азирет Алиден калган дейт алымдар. Азирет Али бирөөнүкүнө келгенде чыкылдатып, аны менен сүйлөшүп тургандан кийин анан кайра кетип барат, кайтып баратканда токтоп туруп, "Эй, кел мага бир чыны суу берчи" деген экен. Анан баягы суу ичкенден баягы сурайт да, "Али устаз, пайгамбардын күйөө баласы, сизде бул кылганыңыз жөн эле кылган жоксуз. Бир маселеси бардыр ушул жерде" десе айтат. "Ооба" дейт. "Мен сени үйгө тыкылдатканда конок болуп келдим" дейт. "Эми мен конок болгондон сенин ырысыңан даамы татып кетсем, Алла 9 берекени ушул жерге калтырат" деген экен. Ошону сени Кыргызда наности деп чуркап чыгарып нанды алып келген жерибиз бар. Билесиңер ушул нерсе. Суу ичтебейбиз биз. Биз наности дейбиз.